Былтыр эле мына ошол мен азыр турган жер эски пайдаланылбай турган спорт аянты каралбай калган жер болсо, 1 жылга жетпеген убакыт ичинде бул жак таанылгыс болуп өзгөрдү. Алга спорт комплекси заманбап шарттары менен эл аралык стандарттарга шайкеш салынып жаткан борбордогу спорт комплекстеринин бири болот. Ушул тапта курулуш иштери 85%га аяктап калды. Бүгүнкү күндө жүрүп жаткан иштер менен министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев таанышып көрүп чыкты. Спорт комплексинин жалпы аянты 7,5 гектар. Мунун ичинде ФИФАнын стандарттары боюнча 3000 орунду трибуна менен футбол стадиону, 2 машыгуу талаасы, ден соолукту чыңдоо борбору, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн спорт зал, 142 орунду мейманкана жана атайын унаа токтотуучу жай каралган. ФИФА 4 тапкот ошо стандарттын деңгээлде нукура жана газон менен жасалган футбольный поле. Бул чоң международный соревнование өткөргөнгө камтылган да. Андан тышкары мындай прожекторлор менен. Бияк жагында 2 чоң машыккан поле 90-60 размердеги. Футболчулар келип бияка машыгып турган жай бул искусственный газон менен жасалган. Полионун өзүнүн технологиясы бар. Ошол технология менен оюлуп, курулуп, андан сырткары мынакей чөптү да технология менен отургузулуп, азыр чөптү ход системасы болуп жатат. Биякта атайын VIP зона каралган, атайын мынакей стандарттарга ылайыктуу FIFA стандарт деп айтып кеттик. Аны бүт биякта бир гана спортсмендер эмес, жана биякка келип көргөн көрөрмандарга да шарттын баары түзүлгөн. Ушул тапта мейманкананын ички жасалгасы менен ден соолукту чыңдоо комплексинин курулушу жүрүүдө. Бул жабык спорт имаратында футбол, волейбол, баскетбол, воркаут аянттары камтылып, жайы кышы иштегенге ылайыкталган. Бул жанагы кышкы мезгилдеги ар кандай спорттук иш-чараларды өткөргөн мындай спорттун размери 40-ка 20 болгон ички баягы машык туручу аянтысы менен да. Азыр кичине жумуштар калды, благоустройствосы физкультурный оздоровительный фасадтары калды, ички жасалгылар калганы уже жасалып бүттү. Спорт комплекси ишке кирсе, спорт сүйүүчүлөрдүн сүйүктүү жайына айланары бышык. Эл аралык турнирлерди өткөрүүдө да кесипкөй спортчуларды, чет элдик күйөрмандарды жарык жүз менен тосчу жай болот. Нурайым Бейшеналиева, Азамат Кадыр Токтоев, Ала Тоо 24.